Здравствуйте, дети! Меня зовут Пончик. Привезла вам игрушек вагончик. Буду вас я веселить и подарочки дарить. А прежде чем как начать праздник, давайте мы сначала уточним. Какой сегодня у нас праздник? Что за день? Кто знает? Сегодня первый день лета, начало каникул, да? И самое главное, сегодня, ребята, ваш день, день защиты детей. Итак, ребята, давайте, чтобы поближе познакомиться, я вас всех приглашаю на сцену на танец. Давайте, идемте. У меня, у тебя звонкие ладошки. У меня, у тебя, как пружинки ножки. Мы с тобой, шлеп, 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 шлеп. Мы с тобой, прыг, скок, прыг, скок. У меня, у тебя глазки словно пуговки. У меня, у тебя губки словно клюковки. Мы с тобой глазками хлоп, 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 хлоп. Мы с тобой губками чмок, У меня, у тебя чудо-локоточки. У меня, у тебя острые носочки. Мы с тобой, прыг, скок, прыг, скок. Слово для приветствия предоставляется детскому саду. Яркий акцент, Амадикс и умняшки-познавашки. А остальные можете посидеть, ребята. Взрослый день детей. Дети это хорошо, дети это классно. Без детей жизни и жизни это же все ясно. Прыгать и скакать, в игры всякие играть, веселите ту баду и добре друг другу быть. День июльский первый день, с глаз долой прогоним лень. Дружно скажем, скуки нет, раздадим друзьям конфет. Дан приказ по броне, всех становится вкруг. Жнем соседа здесь, слева друг, справа друг. Это народный день детей, мы не можем без затей, потому мы зовем на праздник, мы взрослых и детей. Я наш праздник пятый, все дети от края земли, строим друг другу поздравления, за здоровье любви. Вот так праздник, вот так день. Нет, вот день взрослых, день детей. А теперь, ребята, для вас танцуют Бабочки, порхаем, и про все почти все знаем. И на день рождения для мамы пишем смс и телеграммы. Но все равно самые большие слоники, самые маленькие домики скучаем, когда мы уходим слишком далеко от мамы.
вечную даль. Шарики воздушные, словно птицы кружатся. Расставаться, шарики, с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Летят шары по небу, словно облака, под мягкий шепот ветерка. Шарики воздушные, ветерку послушные, улетают шарики в сказочную даль. Шарики воздушные, словно птицы кружатся. Расставаться, шарики, с вами очень жаль. Расставаться с вами очень жаль. Молодцы, ребята! А теперь юные поварята хотят вам станцевать из детского сада «Умняшки-познавашки». Мы сегодня встали рано, и пока мамуля спит, кашу есть варить решили, чтобы чем-то удивить. Мы пока крупу искали, убежало молоко. Как так вышло, мы не знаем, видно, шустрое оно. Варись, варись, кашка, варись, веселей, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, варись, кашка, варись, не ленись, тебя уже тарелки и ложки заждались. Вместе все же мы решили молоко перехитрить и на этот раз ведерко для надежности налить. Чтобы каша вышла вкусной, добавляли, что могли: колбасу, конфеты, булку, посолили от души. Варись, варись, кашка, варись, веселей, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, варись, кашка, варись, не ленись, тебя уже тарелки и ложки заждались. Что вы, дети, тут сварили? Где такой рецепт нашли? Мама все же удивилась. Мы такие молодцы! Варись, варись, кашка, варись, веселей, порадуем сегодня мы всех своих друзей. Варись, варись, кашка, варись, не ленись, тебя уже тарелки и ложки заждались. Тебя уже тарелки и ложки заждались. Какие у нас классные. А сейчас я приглашаю всех детей на сцену. У нас специально для наших мам в честь праздника, в честь Дня Матери мы подготовили специально для вас танец. Идемте, ребята. Yeah.
белгилеп, майрамды кече уюштуруп, Аксы биримдиги коому, Алабука биримдиги коому менен Келкен ресторанынын ээлери Болот Ташпулатов, Шаркан Айдарова эже менен биргеликте балдардын татууларын тартуулап, балдардын сүйгөн тамактарын, сүйгөн татууларын тартуулап, алар менен бирге балдардын сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон аниматор Пончик майрамды кече уюштуруп отурат. А то сейчас пробки у нас будут.
надо будет нам разделить детей на 2 команды. Идите. 4 мамы подойдите, пожалуйста. Считаем все вместе. Раз, 2, 3. Ребята, вы отлично справились. Так, ребятки, а теперь сейчас на сцену приглашаем всех родителей, всех детей и все танцуем общий танец наш кыргызский Кара Жорго.
ваш любимый, самый любимый из моих игр, в самом конце, который мы играем. Кто угадает? Я вам подскажу. Что это? Мыльные пузыри! Тогда готовимся к мыльным пузырям. Ну-ка, встали по краешку. Сейчас для вас будет шоу мыльных пузырей. Силер үшін жаңырат қалам қолға маэстро кеттік. аябай кубанычтабыз. Ушунча бири-бирибизге болгон ынтымактык менен чакырышыптыр. Биз барыбыз мен эки кызым менен келгенмин. Эки сиңдим 3 баласы менен, үчүнчү сиңдим 1 баласы менен келишти. 3 семья келдик. Рахмат сизге, Бактыгүл эже аниматор. Мадина эже сизге да рахмат. Ушу демечилердин баарына рахмат. Бизди ушундай балдарды коргоо майрамына чакырып, бизди ушунчалык ыраазы болдук. Балдардын көңүлдөрү аябай жакшы. Баары сүйүнүшүп ойноп жүрүшөт. Рахмат сиздерге. Чоң. Болгон биз именно бүгүнкү ресторанга биринчи жолу келишибиз. Былтыры келгенбиз, уже 2-жылдан бери катышабыз ушу Бактыгүл эженин артынан. Рахмат сизге. Коргоо күнүнө майрамга карата майрам өткөрүп жатабыз. Спонсорлук кылып Ала Буга ынтымак коомунун төрагасы Болот Нурматович менен Аксы биримдеги биргеликте балдарга демөөрчүлүк көргөзүп, чоң майрам уюштуруп берүүнү туура көрдүк. Бүгүн майрам жакшы өтүп атат. Балдар биздин келечегибиз. Балдар ар бир жаш бала ата энеси менен бирге болсун. Күлкүсү дайыма каткырыгы чыксын, ыйлабасын, бактылуу болушsun. Келечекте бизди сүйүндүргөн Кыргыздын кыз жигиттеринен болуп чыксын. Намысты коргогон кыздардан болсун. Ар бир ата эне наристелерди тапкан бактылуу болушsun. Баарыбыз жакшылыктарда биргеликте ынтымакта жолугушуп, майрамдарда жолугушалы туугандар. Аксы биримдеги 100 белек алдык. Ар түрлүү жаш балдардын оюнчуктарынан 100 пакет даяр, Кудай буйруса. Канча бала келди билбейм. 70-80 бала келди окшойт. Азыр балдар бар. Аксы коомунун төрагасы Шамшар иним экөөбүз, анан аниматор кызыбыз Бактыгүл анимация жагын, көркөм жактарын ошол уюштуруп атат. Мен тамак ашын уюштуруп ушундай балдарга ушундай майрам түзүп отурабыз.
Бұл балдар біздің келечегіміз. Аябай қуанышты балдардың жүзінен күлкі пайда болып, аябай ес алышып атат. Аларды көріп біз де қуаныштамыз. Мен аябай қуаныштамын. Ушундай иш-чараларды, ушундай балдарға арнаған ушундай иш-чараларды көбүрөөк өткөзүп турсак жакшы болот эле да. Анан айтарым барына дагы бир рет айтайын, балдар биздин келечегибиз. Балдарга канчалык биз ошончолук шарт түзсөк, биз ойлойбуз, жөө ошондой болот деген жакшы тилектер бар да. Нокаттын Төлөс айылынан болгон. Балам ушул садикке барат, 3 балам бар. Эң кичине балам ушул садикке берген мен, частный кыргыздардын садиги. Чоң рахмат, ушунчалык уюштуруп, мындай бүгүн жаш балдардын күнүнө арнап, ушу спонсорлор Кыргызстандан жардам кылышып, ушундай балдарыбызга ушунчалык майрам уюштуруп берип аткандарга рахмат. Жана биздин ушунчалык кыргыз диасперлери ушунчалык садиктерди уюштуруп, ачып, эме кылгандарга рахмат ушунчалык. Биз кыскасы жакшы күндө учурашып жүргөнүбүзгө Кудайга шүгүр. Мама, папа, Эрбол, идемте. Эрболчик, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе крепкого здоровья, счастливого детства, чтобы у тебя детство всегда было такое счастливое, да? Ну-ка. Молодец. А теперь, ребята, давайте мы сделаем подарок для Эрбола. Вы же все знаете песню «Крокодила Гены», да? Споем все вместе? Давайте. По асфальту ремонт, и неясно прохожим в этот день, не поможет, почему я веселый такой. Я играю на гармошке у прохожих. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник голубой, в вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит нам подарок 500, если можно. Я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз. К сожалению, день рождения только раз в году. Молодцы, ребята, молодцы, вы еще хорошо поете у меня. А теперь все сели на места. К нам приехала в гости наша фея с подарком. Итак, фею, приглашаем нашу фею на сцену. Громче, давайте. Здравствуй, фея! Здравствуй, наша дорогая! Это ты нам принесла подарок? Да, для детей всем. Завтрашнего праздника у вас, дети. Спасибо! Спасибо! Молодцы, ребята! А сейчас давайте сейчас все встанем, сфотографируемся, а потом отправим фею, чтобы она вам в тарелочку положила, хорошо? А пока здесь вас будут ждать подарки. Хорошо? Давайте сфотографируемся. А
теперь давайте все сели Кыргыздар Москвада ушундай жакшы майрамдык балдарды самый важный момент нашего праздника. карата аябай жакшы самайда жакшы маанайда майрам өткөрүп атышат. Абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу бөтөн элде жүрсөк дагы балдарыбызды коргоо күнүнө ушундай майрам ачык маанайда жакшы өткөнүнө аябай ыраазычылык билдиребиз. Канча балаңыз бар? Өзүбүз 3 балабыз бар. Азыр кичинекей ушул жерде өзүбүз менен. Экөө Слово предоставляется Ташполотову Болотбек Нурматовичу. Урматтуу коноктор, урматтуу биздин келечектерибиз. Акырын бир аз тынчтанып алгыла. Мына бүгүнкү майрамды биз Алабука коомунун атынан мына Аксу коомунун төрагасы Шамшар Турат, анан биздин Жакшылыкай кызыбыз Бактыгүл ушундай майрамды тартуулап отурат. Баарыбыз ошо жапатырмак, ушу балдар биздин келечегибиз. Жакында мына эртең бүрсү күнү уже майрам кандай бүгүн майрам жактыбы? Ата-энелер кандай балдар? Кана бир колдон айтып багылачы колча мен. Эми колубуз биз эми колубуздан келгенин балдарды бир аз кубандыралы деген ниетте ушуну уюштурдук. Мен ойлойм мына Бактыгүл карындашыбызга иним мына Аксынын төрагасы Шамшар иниме үчөөбүз ушундай сүйлөшүп бир майрам уюштуралы дедик эле, ошол максатыбызга жетип отурабыз. Балдардын жүзүнөн күлкү кетпей, биз аларды көрүп, биз да кубанып атабыз. Өзүбүздүн бала чакага айрылдык. Аз да болсо ушу бизден ушул белек аман болгула, бар болгула. Мына азыр ушу Москва деген жерде ушул балдарды көрүп отуруп, биздин келечегибиз алдыда деген бир ойго келет экенсиң. Ошол балдарыбыз аман болсун. Балдардын кашында ата-энелер силер аман болгула. Ушу майрамыңыздар менен ушу бүгүнкү. А теперь слово предоставляется Чотонов Шамшар Момышерович. Урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү балдарды коргоо күнүнүн катышуучулары, баарыбыз бүгүн айлардын султаны болгон Ороз айында, күндөрдүн султаны болгон жума күнүндө жана ошондой эле түндөрдүн султаны болгон бүгүн кадыр күнү экен, ыйык күнү жолугушуп ушундай балдардын майрамын тосуп отурганыбызга Кудайга чексиз шүгүр келтиребиз. Ар дайым балдардын жүзүнөн күлкү кетпей, дайыма ушундай каткыр ойноп күлүп жүрө беришсин. Ар дайым ата-энелер менен бирге болушсун. Келечекте кыргыздын намысын сактаган кыз-жигиттерден болсун. Келечекте жакшы акылдуу эстүү кыз-жигиттерден болуп бактылуу өмүр сүрүшсүн. Булар тапкан ата-энелери бактылуу болушсун. Жана ошондой эле Москвада шарт түзүп берип, балдарды садик ачып иштеткен эжекелерибиз силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан да садиктерди көбүрөөк ачып, колдон келишинче балдарды карай бериңиздер. Силерге бекемден соолук, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Жана ошондой эле ушундай майрамды уюштурган биздин кызыбыз Бактыгүл Алымкулова, рахмат сага чоң, терең ыраазычылык. Ар дайым балдардын кучагында жүрө бер, бактылуу бол. Биз аман Алабука ынтымак коомунун төрагасы Болот Нурматович менен биргеликте Аксы биримдиги балдарга демөөрчүлүк болуп спонсор катары жакшы оюн өткөрүп бергенди туура көрдүк. Жаш балдарга 100 балага подарок белектерин даярдап койгонбуз. Азыр подароктор берилет. Ар дайым жакшылыктарда, майрамдарда жолугушайлы, урматтуу туугандар, урматтуу ата-энелер. Ушундай майрамдар уюштурулда келип туруңуздар. Майрамыңыздар менен. Тогда давайте договоримся. Сейчас все построитесь сюда в ряд. Да, сначала... Да, яркий акцент. Где наш сад? Яркий акцент. Ребята, встали и все смотрим сюда. Хорошо? Что, подарки получили? Видишь, подарки какие
Пока постойте на местах, хорошо? Сейчас пригласим ваших воспитателей. Уважаемые воспитатели, сейчас работают в Москве, которые присутствуют на этом празднике. Поздравляем всех нас с замечательным днем, Днем защиты детей. Пусть над головами наших детей всегда будет яркое солнце. Пусть наши дети растут умными, здоровыми. Пусть радуют нас своими успехами. А родителям хотелось бы пожелать главное здоровье, чтобы мы могли предоставить хорошее будущее для нашего подрастающего поколения. Пользуясь случаем, особой благодарности за этот просто замечательный праздник Бахтыгуль, нашему аниматору Пончику. Мы с ней давно сотрудничаем. Тебе здоровья, творческих успехов, всего самого-самого хорошего. 1000 благодарностей тебе от нас, от наших детей, от наших родителей. Также мы хотим сказать... Также мы хотим сказать огромную благодарность спонсорам сегодняшнего праздника, хозяину этого ресторана Болотбек Нурматовичу. Пусть ваше дело процветает, здоровья вам, вашим детям, вашим внукам, а также молодому Турага. Сегодня познакомились. Будущее за молодыми. Спасибо и вам. Всем вам спасибо за большой праздник. С праздником светлого будущего всем нам, где бы мы ни находились. Пусть всегда над нами светит яркое солнце, голубое небо. Саламатсыздар, урматтуу жердештер, мекендештер. Баарыңыздарга бүгүн ушул чогулуп ушул жерде жаштаркай майрам уюштуруп берип, ушул башыбызды кошуп аткан эң алгач Бактыгүлгө ыраазычылык билдирип, андан кийин биздин спонсорлорго, демеушүлөрүбүзгө Болотбек Нурматовичке жана Шамшарбек жигитибизге, мырзаларыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудайдын ыйык күнүндө, мына орозо күндө болгондо да куш көрүп каптыр, бүгүн кадыр күнү болуп экен. Ушундай ыйык күндө биздин балдарыбыздын күлкүсүнө күлкү кошуп, кубаныч кошуп, ушундай жакшы күндөр тартуулаган үчүн буларга Аллахым эч качан куру койбосун, мындан ары дагы көп ийгиликтерге жете берсин. Жана өзүбүздүн кичинекей отурган балдарды чын жүрөктөн бүгүнкү эртеңки балдарды коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктап, келечеги кең, өмүрлүү, ден соолукта Кыргызстандын керегине жараган патриот уул кыздардан болушуна тилектешпиз. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые родители, наши дети. Мы очень рады в том, что сегодня на этом замечательном месте, что с вами встретились и празднуем замечательный праздник. Хотим огромную благодарность выразить за такую доброту, за такую шефность наших Симбайкилерке, Болотбеке. Вот огромную благодарность от наших коллективов, от наших родителей, от имени наших детей. Вот именно ради детей мы здесь собрались с вами. Дети — наше будущее. Пусть в каждом доме слышится детский смех. В каждом пороге валяется детский много тапочек. Игрушек пусть валяется. Спасибо вам. Еще хочу огромную благодарность Бактыгүлге сизге ишиңизге ийгилик, дайым биз менен чогуу ушундай майрамдарды чогуу өткөрүп жүрө берели. Биздин балдардын, биздин ата-энелердин, тарбиячылардын адынан сизге чоң таазим. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кымбаттуу ата-энелер, кымбаттуу балдар, биздин келечегибиз. Эртеңки майрамыңар менен куттуктайм баарыңарды. Бүгін ушундай майрам уюштурган биздин Алабука районунун төрагасы Болотбекеге жана Аксы районунун төрагасы Шамшарга терең ыраазычылык билдиребиз. Балдар биздин келечегибиз, дайыма балдарга жаркын келечек каалайбыз. Асманыңар ачык болсун, дайыма ушундай майрамдарда чогулуп жүрө берели. Рахмат чоң. Мен дагы өзүмдүн да турман ушундай балдарга сол майрам тартуулап берген Аксы коомуна терең ыраазычылыкты билдирип кетким келет. Рахмат силерге. Мына балдарды бүгүн аябай сүйүндүңөр.
Ошондой эле Болот Нурматовичке сизге дагы чоң рахмат. Ушу агыргыңызды балдарга тартуулап, камагаш менен камсыздап балдарды аябай көңүл көтөрдүңүз. Сизге дагы терең ыраазычылык билдирем. Ден соолукта болгула. Ошондой эле ата-энелер силерге дагы чын жүрөктөн кааларым. Келечекте ушу балдарыңар ийгиликтүү балдардан болсун, сыймыктанган балдардан болсун. Келечеги кең болсун. Ден соолугу чын болсун. Баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Азыр эми балдарды торт жегенге чакырабыз, ал даярданышат. Айсыңыз жакшы, айсыңыз оюндар жакты сага. Айсы оюн жакты сага. Пузырьктер Детей. Я всех поздравляю детей с Днем детей. Я желаю всем здоровья и счастья. Барам жакты сага. Айсы оюн жакты сага. Айсы оюн жакты. Айсы оюн жакты. Мыльный пузырьк жакты. Лайте веселье. Я Как тебя звать? Амир. Красиво. Стоим, Амир. Все. Удачи я... Сколько лет? Скажи, сколько это? 6. Нет, 5. 5. Сегодня праздник тебе понравился? Да. Какие игры тебе понравились? Все. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Алиса. Поздравляю вас на праздника. Желаю вам здоровья. Международный день детей мы не можем без детей, потому мы зовем на праздник мы взрослых и детей. Праздник тебе понравился? Да. А аниматор Пунчик знаешь? Да. Она тебе нравится? Угу. Чем она тебе нравится? Мне нравится ее, очень красивая. Все нравится мне ее. А в конкурсе ты участвовала? Да. И какие конкурсы тебе понравились? Туннель. А? Туннель, да, я очень люблю туннель. И шарики. Сколько тебе лет? 5. 5? Да. А у тебя там много друзей было? Да. Сколько? Алия, Тазаля, Айбет. Еще. Как тебя звать? Ариет. 5. В прошлом году ты получила подарки? Получила? Да. Молодец. А ты любишь Пончик аниматор? Да. Как любишь? Очень. Как, покажи. Спасибо. Как тебе? Шумира Демирхан. Сколько лет? Сколько тебе лет? 6,5. Сегодня тебе понравился праздник? Да. Что тебе больше всего понравилось? Пузыри. Пузыри? Торт. Что? Пончик аниматор знаешь? Да. Она тебе нравится? Да. Чем она нравится тебе? Молодые пузыри. Мыльные пузыри? Ты играла? Да. На конкурсах участвовала? На каких? Садиевизден аты кандай болот? Биздин садиевиздин аты Макетс ВДНХ метросуна жайгашкан. Өзү 3 садиевиз бар, молодежный, Первомайскийде. Ар биринде бирден воспитатель, бирден няня иштейт. Сиздин садиевизде канча бала тартылган? Менин садигимде азыр учурда 12 бала. Ошо 15ке чейин бала алат. Бардыгы кыргыздардын, өзүбүздүн кыргыздардын балдары. Атайын ошол үчүн ачканбыз. Кадимкидей эле башка садиктерде эле иш убактыңыздар ушундай элеби же определенный
Мен айтмакмын, бизе даже орустардын деңгээли менен тең тайлаша ала турган деңгээлдеги садиктерибиз. Себеби эмне үчүн? Эртең саат 8-ден кечке 7-ге чейин эле жөн эле алып калбастан, ошонун ичинде биз аларга билим кошо беребиз. Мисалы үчүн математиканын негиздерини, грамматика негиздерини, ошо менен эле кошо англис тилин кошо үйрөтөбүз. Андан тышкарыда творческий иштер болот. Мисалы үчүн сүрөт тартуу, ырдоо, бийлөө, пластилинде бир нерселерди жасоо, ошого окшогон нерселер менен эми бизден барган окуучулар Кудайга шүгүр эле орустардын арасында жакшы эле орунду ээлеп, жакшы окуп атышат. Бүгүнкү ошол бизден жашнакай кечебизге 3 садик биригип, аниматор Пончигибиз менен ошонун уюштуруусунун негизинде бүгүн ар бир садиктен 12-ден 15-тен эсептегенибизде 40тан ашык 42 бала бүгүнкү күнгө жакшынакай кылып эс алып кетишти деп айта алам. Аябай көңүлдүү болду аларга, аябай сонун оюндарды ойношту. Ал мен андан тышкары дөмөрчүлөр ушул кафенин, ресторандын ээси Болот Нарматовичтен жанагы Алабука коомунун, Аксы коомунун төрагаларынын жардамында демөөрчүлүк астында балдарыбыз аябай жакшынакай кечени өткөздү дагы, сонун тамактар менен сыйланышты. Андан тышкары белектерди алышты жакшынакай. Өздөрүнө керектүү оюнчуктар, карандаштар, пластилиндер аларга аябай керектүү, жана кыскасы аябай сүйүнүп жатышат. Биздин өзү садиктерибиз эми Москвада жайгашкандыктан орус тилине көбүрөөк басым жасайбыз. Басым эмес, орус тилинде эле биздин садиктерибиз айтсак болот. Русскоязычный садигибиз. Эми 3 жаштан 6 жашка чейин алабыз балдарды. Себеби ошолго багытталган подготовительный нерселер сабактарыбыз кетет. Ошон үчүн 3 жаштан жогору алабыз. 3 жаштан 6 жашка чейин. Документтер боюнча свидетельство о рождении баланын, анан ата-энесинин паспорт данные и балага педиатрдан оорубайт деген, что жугуштуу оорулары жок деген справка негизинде. Өтө өзгөчөлүк болуп кеткен азырынча жок, бирок аракет кылып атабыз. Кантип аракет кылып атабыз? Мисалы үчүн ментальный арифметиканы киргизген аракет кылып атабыз. Скорочтениелер болуп атат. Ошого өзүбүздүн билимибизди жогорулатып, өзүбүз ошол деңгээлде балдарыбызды ошол нерсеге чыгарганга аракет жасап атабыз. Москва шаарында 4 жыл болуп калды. Аниматорлук ушу хобби деп айтсам да болот. Балдарга өзүм жакын болгондугуман, кесибим мугалим болгон үчүн балдарга ушу жакшы маанай таптуулагым келет. Жуттан алыста жүрөбүз. Дайым ушу балдардын келечеги мени ойлондурат. Кийин балдар эмнени эстешет? Балалыгын эстегенде кайсы моментти эстейт, эмне учурду эстейт? Негизи мен эгер өзүм балалыгым жөнүндө айта турган болсом, мен балалыгым аябай бактылуу өткөн. Ата-энеме ал үчүн терең ыраазычылык билдирем. Болгон ошо театр, кукольный театр, кино, фестиваль, ушундай бүт иш-чараларда баарында катышып, ата-энем бары жок алып барып дегиле балалыгым жакшы өткөн деп айта алам. Бирок ушу Москва шаарындагы балдардын балалыгын көрүп, чынында бул бир көйгөй деп ойлойм да. Себеби эгер бактылуу балалык бул келечекте ошол инсандын ийгиликтүү инсандын кепили деп айтсам болот. Бүгүн мына Москва шаарында ошо мигранттар үчүн ачылган балдар бакчасына 1-июнга карата балдарга ушундай жакшы маанай тартуулап майрам өткөрүп бердик. Бул майрамды мен өзүм жалгыз эмес, демөөрчүлөр бар. Аксы коому демөөрчүлүк кылды жана ошондой эле ушул ресторандын ээси Болот Нарматович биргеликте ошо баарыбыз жакшы майрам уюштурдук балдарга. Ооба, бир эле 1-июн эмес, балдардын дегиле ошо жакшылыктарында мен катышып келем. Күз майрамы, жаз майрамы, жаңы жыл, ошондой эле ар бир бала ошо туулган күнүндө чакырат мени келип, ошо ар бир баланы индивидуально ошо куттуктап, балдар күнүнө карата атайын уюштуруп жаткан биздин Алабука районунун төрагасы Болот байке жана Аксы биримдиги коомунун төрагасы Шамшар байке
спонсор болуп атайын балдарга майрамды кече уюштурган экен. Буларга терең ыраазычылык билдиребиз. Балдардын келечеги кең болсун. Чын ден соолук каалайм. Uzun ömür kalan Жетки центр яркий акцент балдардын ата-энелерибиздин атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү уюштурулган биздин спонсорлорго балдардын эң жакшы күндөрдүн бири болду деп эсептейм. Балдар баары кубанычтуу. Ошого ылайык биздин балдарыбызга ушундай жакшы мамиледе биздин балдарыбызды чыдамкайлуу менен карап биздин өзүбүздүн эжекебиз Салма Токтобековнага чоң ыраазычылык билдиребиз. И жанындагы жардамчыларына баарына терең ыраазычылык. Жана ошондой эле аниматор эжекебиз Бактыгүл эжеге да терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Дайым балдар балалуу базар, баласы мазар деп экенин айтылбаса керек. Андыктан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Рахмат.